Ош гуманитардык педагогикалык институтунун активдүү жаштары айтчу маселе көп. Алар мамлекеттин өнүгүү идеологиясына, андагы жасалып жаткан иш-аракеттерге, кабыл алынган мыйзамдарга кайдыгер эмес. Өлкөнүн гүлдөп өсүүсү жаштар үчүн эң маанилүү. Жогорку кеңештин депутаты Абдыбахат Нурбаев менен жеке отуруп баарлашууга студенттер үчүн бүгүн мүмкүнчүлүк түзүлдү. Жыйындын алгачкы мүнөттөрүндө эле эл өкүлү студенттерди ойлондурган маселелерди угууну көздөдү. Пикир алышууда жаштар биринин артынан бири ар тараптуу суроо узатып жатышты. Жаштарды коомдо чоң талкуунун жараткан камсыздандырууда ойлондурбай койгон жок. Бир салган үйдө страхат этип алса, бул ошол компания жардам берип, же болбосо не болсо жакшы болмок. Бул демилге мен үчүн жакшы демилге болду эле. Сиз кайра 2 жылга артка жылдырдык деп айтып кеттиңиз. Айтып атасыз, ушу бирок сизге каршы мен азыр бир 30 бала отурабы, бир 3-4 макул болушу мүмкүн, калгандары каршы чыгат да. Мен эл өкүлү катары ошол көпчүлүккө бирок ошону айтып жеткиришим керек. Бирок негизи бул туура ниет. Бирок элге түшүндүрүп, буну ыктыярдуу түрдө кылыш керек. 1 жыл, 2 жыл ел түшүнөт, анан секин кире баштайт. Күч менен өкмөт өз штраф алам деген ал туура эмес да. Учурда студенттер эс алууда, бирок ага карабай өз көйгөйлөрүн ортого салууга аталган окуу жайдын активисттери чогулган. Жыйында эл өкүлү жеке жашоодогу тажрыйбасынан тарта мамлекетти өнүктүрүү стратегияларына токтолду. Билим көптөгөн мүмкүнчүлүктөрдүн ачкычы экендигин билдирген депутат студенттерге ийгилик каалады. Жакындан жолугушуп, эң сонун жолугууну уюштуруп жатат. Негизинен жолугушуу суроо жооп иретинде өтүп, студенттерибиз ар тараптуу суроолорду берип жатат. Бул суроолорго агайыбыз билебиз, аябай мыкты жаштарыбызга таасир бере турган деңгээлде жооп берип жатат негизинен. Андан соң Ош технологиялык университетинин студенттери менен баарлашты. Жолугушуунун максаты жаштардын келечекте мамлекеттин өнүгүүсүнө салым кошууга, жогорку билим алууга стимул берүү. Учурда аймактан алыскы райондордон келген студенттерге ыңгайлуу шарттарды түзүү менен катар, аларды чет өлкөгө барып тажрыйба алмашып келүүсүнө багыт көрсөтүү иш-аракеттери жүрүп жаткандыгын эл өкүлү билдирди. Билим берүү тармагында азыр эми биз атай ушул билим берүү министрлигине келген баягы сырттан келген квоталар карап чыгайлы деп атабыз дагы, ошолорго мүмкүн болсо региондордон көбүрөөк кошушка аракет кылыш керек. Анткени баягы чыныгы кыйын балдар айылдан чыгат да. Айылда баягы өз пешенетери менен иштеп, мээнет кылган балдар эрки күчтүү болот да, анан сыртка барганда окуп, ушу жакшы нерсеге жете алат. Ошон үчүн ушул нерседе биз аракет кылайлы деген ойлорубуз бар. Жогорку окуу жайдын студенттерин билим берүү тармагындагы күтүлүп жаткан, жүрүп жаткан реформалар кызыктырды. Алардын бири бардык кесиптерге англис тилин кошуп өтсө деген сунуш болду. Өлкөнүн өнүгүүсү ар бир атуудун аракетине көз каранды. Татыктуу билим алып, мамлекеттин өнүгүшүнө салым кошууга эл өкүлү жаштарды чакырып кетти. Жолугушуу ушул менен гана чектелбейт. Депутат байма-бай келип, ой-пикирлерди ортого салып турарын убадалады. Замира Ниязбекова, Эркинбек Баймуратов, Күн чабыт.